Кайсы айдоочулар кайра сынак тапшырат? Ички иштер министрлиги жол кыймылын бузган айдоочулардан жол эрежелерин суроо тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Ага ылайык колдонууга тыюу салынган бузугуналарды башкарган, техникалык кароодон өтпөгөн машинелерди айдаган, мамлекеттик номери жок же аны жашырууга аракет кылган, ыйгарым укуктуу органдардын талаптарын аткарбаган, ылдамдыкты ашырган, кызыл жол чырагында өткөн, тротуар же веложол менен жүргөн, коомдук транспортко жол бербеген, аялдамадан өтүү эрежелерин бузган, унаанын гүрүлдөгөнүн күчөткөн жабдууларды орноткон, өтмөктөн өтүү эрежесин бузган, каршы тилкеге чыгуу менен озуп өтүү же маневр жасоо эрежелерин бузган, авто ээн баштык кылган, жолдун, темир жолдун жана башка мүлктүн бузулушуна алып келген жол эрежелерин бузган, адамдын ден соолугуна зыян келтирген, мас абалында унаа айдаган же мас адамга башкарууну берген, тиешелүү макулдашуусу жок кайра жабдылган унааны башкарган, кооптуу жүктөрдү, жүргүнчүлөрдү ташуу эрежелерин бузган айдоочулар сынак тапшырышат. Эгер жеринде болгон сынактан өтпөсө, айдоочулук күбөлүгү убактылуу алынып, теориялык сынак тапшырууга жөнөтүлөт. Айдоочу токтомду алгандан тартып 2 айдын ичинде сынак тапшырбаса же андан баш тартса, экзаменди кайра тапшырганга чейин транспортту башкаруу укугунан ажыратылат. Буга чейин президент Садыр Жапаров 1 сентябрдан баштап жол эрежелерин бузган айдоочулардын билимин текшерүүнү тапшырган.